Эскерген сөздөрдүн биздин практикабызга пайдасы барбы? Замандын, учурдун талабына жараша сүйлөйлү дегендер дагы жок эмес. Ошондой болсо дагы унутта калып бара жаткан сөздөрдү чечмелеген Нукура кыргызча түрмөгүндө бүгүнкү сөз эрен. Келиңиз дал ошол соболго шаар тургундарынан жооп алып көрөлү. Эрен. Эрен. Билбейм. Билбейм. Жакшы. Эрен? Бул, по-моему, ер жүрөк деп түшүнөм да мен. Анан дагы башка билбейм. Эрен кандай десем? Билбейт экен Эрен. Эрен. Сөздү? Жок. Ерен деле ошо эрен берен да бирле мааниде ушундай жандай эмес эрен. Кандай түшүнбөйт экен. Ерен деген бұл мынандай бір өзгөчөлөнгөн жанагындай батырдык духу бар. Ерен деген сөздү ошондой түшүнөм. Мына ушундай элдин оюнан кийин бул сөздүн маанисин филология илимдеринин кандидаты, доцент Турганбаев Нурмамат агайдан сурап көрөлү. Эрен деген бул ошол берен деген сөзгө эле синоним катары караш керек. Бул эр деген, шер деген, баатыр деген мааниде колдонулат. Бул эрен деген сөз көбүрөөк байыркы түрк доорунда биздин эранын 4-9 кылымдарындагы кыргыз элинде, деги эле түрк элдеринде өтө активдүү колдонулган сөз болуп эсептелет. Ошо таш жазма эстеликтерде жазылган жазууларда эрен деген баатыр экендиги жөнүндө байкалып турат да. Барсбектин эстелигинде деле, Култегиндин эстелигинде деле, башка эстеликтерде деле ошол баатырларды эрен деп беришкен. Анан эрен дегендин дагы бир мааниси бар. Бул алыскы жактагы жайгашкан нерсени дагы эренде деп. Бири кетти эренге, бири кетти тереңге деген манасында айтылат. Ошондой дагы мааниси бар да, алыс узактагы жайды эрен деп да берген.